Bari böyle ушинтип кыймылдап коёндай болуп анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп түнү менен сени каргап чыгат. Жашы 18ге толо электер бул видеону көрбөсүн. Анткени бул видеодо төшөк маселеси, жыныстык катнаш маселеси жана ошондой эле аялдарды кантип оргазм же болбосо рахаттын туу чокусуна жеткизебиз. Мына ошол жөнүндө сөз болот. Чымчык сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Негизи эле жыныстык катнаш, төшөк маселеси жөнүндө шариятта эмне дейт? Рахматтылык болгон устазыбыз Чубагажынын сөзүнү чогуу сиздер менен бирге көрөлү, андан кийин теманы улантабыз. Видеонун акырына чейин көрүп, лайктан басып, подпискадан таштап кетүүнү унутпаңыз. Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда рахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт. Бул маселе көптөр эле туура эмес, эң туура маселе. Жолдошу менен күйөөсү менен аял кошулганда рахат албаса, ошондон сойкулук пайда болот. Ошондон үй бүлө бузулат. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат кириш сөз жибериле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгерде бүгүн түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең менен башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам Чубагаж айта берес дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордук көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркекте эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдоң уялса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын рахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек. Машыгыш керек, атырын жаксын коюш керек, тиштерин тазалап жууш керек, колтук башын тазалап жууш керек. Андан эркектин жакшы атыр жыты келип туруш керек. Анча-мынча илим алып, маданият окуп, китеп окуп, кантип аялды кытыгылап, кантип рахатын алып, кантип рахат бере турган өнөрдү үйрөнүш керек. Толтура китеп бар аяктарда, ошону окуш керек анча-мынча. Бары эле ушинтип кыймылдап коёндай болуп, анан токтой кылып 2 мүнөттө бүтүп жатып ала турган болсоң, ал чала өлгөн жыландай болуп түнү менен сени каргап чыгат. Анан ажырашуу пайда болот. Ошон үчүн бул илим. Пайгамбар буга жакшы маани берген. Малдай болуп кошулбагыла. Кошулардан мурун ошого кириш сөз жибергиле деген сөз, аны даярдагыла деген. Жылуу сөзү менен, эркелетүү менен, белек берүү менен, түштө бир телефон чалып, кечинде бир телефон чалып, каякта жүрөсүң деп, жумуштан келгенде бир кичине гүл көтөрө келип, анан келгенде тише коюп, башка бир неке деп, ошентип барып, анан кечинде даяр болгондо, анан маселе чың болот. Раматтылык устаз Чубагажы төшөк маселесини, жыныстык катнаш маселесини дин тарабынан кандай экенини өтө сонун айтып берген. Ал эми мен сиздерге бүгүн ошол эле жыныстык катнаш төшөк маселесини медициналык тарабынан кандай болуш керек, мына ошону сиздерге айтып беремин. Бул теманын эч кандай уяты жок. Устаз ажеке айтмакчы, атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдоң уялып отурса, ким айтат? Башка Европанын порнографиялык сайттарынан окуп карагандан көрө, ошентип жок дегенде видео аркылуу бир нерсени билип үйрөнүп алуу өтө пайдалуу нерсе. Ушул тема боюнча төшөк сырлары деген китеп бар. Ошону ачып, ошону алып окусаңыздар болот. Ичинде өтө көп пайдалуу маалыматтар дагы бар. Бул көбүнчө ошол негизи эле китеп төшөк маселеси жөнүндөгү темалар камтылган. Эң эле биринчи жыныстык катнаш. Жыныстык катнаштын жанагындай максаты эмне? Бул өзүңдүн артыңдан урпак калтыруу биринчи, экинчи табияттан болгон кумарды кандыруу. Ал аялга дагы тиешелүү, эркекке дагы тиешелүү. Эркек дагы, аял дагы оргазм алыш үчүн, рахат алыш үчүн анын денесинде эрогенный зоналар бар. Айталы, эртең менен баштап аялды даярдадыңыз, кеч кирди, эң эле биринчи этап, эң эле биринчи оргазмга жетиш үчүн жол эркектин өзүнүн даярдануусу.
Биринчи, эркек жыттаныш керек. Жумуштан кийин тер сасып, тамеки чексе, насыбай чексе, анын оозунан кээде ушундай бир жагымсыз жыттар чыгат. Аял эмес, мен эркек катары мен ушундай адамдар менен турганда өтө жагымсыз жыт, мен тура албай калам. Ошондой эркектердин аялдарына бир чоң приз берсе татыктуу эле болот го дейм. Колдон келишинче аракет кылыш керек таштаганга. Эсте таштай албасаңыз, жыныстык катнаш учуруна бараарда тишти тазалап жууп, душка кирип, тазаланып жуунуп, ашыкча сакал мурттун баарын алып, аял менен өбүшүп жытташканда ага дискомфорт келтирбей тургандай болуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, бөлмөнүн ичи. Бөлмөнүн ичинде эркек аял экөө эле болуусу өтө зарыл нерсе. Эми жашоо турмуш, бала чака деген бар, кээде башка комната жок. Колдон келишинче экөө эле калса өтө сонун болот. Бөлмөдө ушул бөлмөнүн эшиги жабылганда дүйнөдөгү бардык проблемаңыз болсо, кредит болобу, карыз, коола болобу, жумуш, бизнес, бардык проблеманы ошол бөлмөнүн сыртындагы эшиктин сыртына калтырып, ичинде өзүңүз жалгыз кириңиз. Анткени канчалык сиз даярданып кире турган болсоңуз, оргазмга жетиш сизге дагы аялыңызга дагы ошончолук жеңил болот. Андан кийин бөлмөнүн ичиндеги атмосфера, жарыктык прям капкараңгы өчүп калуусу эле өтө жакшы эмес. Зрительный контакт, бири-бириңиздерди көрүп тура турган, дене менен бир көрүү кумарында кала тургандай жарыктык болсо өтө сонун болот. Атайын бир ушундай жарык берүүчүлөр бар, жана эротический бир атмосфераны пайда кылып бере турган лампаларды колдонсоңуздар дагы сонун болот. Үчүнчүсү бул жыныстык катнаш алдындагы даярдануу. Өтө маанилүү этап. Жыныстык катнашка даяр болбой туруп баштап ала турган болсоңуз, ал аялыңыз оргазмга, рахатка жетпей калып калат. Ошон үчүн жыныстык катнаш алдындагы моментке, жанагы времяга өтө кылдат мамиле кылыш керек. Эң эле биринчи бул ошол эрогенный зоналардын баардыгын козголдуруп, дүүлүктүрүү керек. Эрогенный зоналар бул эркектерде жыныстык мүчөсүнүн головкасынын башындагы жерде эрогенный зоналар бар. Ошол башындагы эрогенный зона деген өзү эмне? Бул жанагы нерв окончениялар топтолгон жер. Жыныстык мүчөнүн башында өтө көп нерв окончениялар бар. Ошон үчүн ал жерде баягы сүртүп, жыныстык кынга кирип баштаганда бир как стимуляция болот дагы, сперма чыгат, оргазмга жетет. Ал эми аялдардыкы өтө көп денесинде. Айталы, жыныстык катнаш башталды. Ошол эрогенный зоналарды биринчи козголдуруп, дүүлүктүрүү керек. Эрогенный зоналар аялдарда ошол мойнунда болот, көкүрөгүндө болот, жан башында, сандарында, жана ошондой эле эрогенный зоналардын эң эле королевасы болгон клитор деп аталган орган бар. Ал ошол жыныстык тарабынын эң эле жогорку, анатомия сүрөтүндө көрүп турганыңыздай, ушул жер клитор болуп эсептелет биринчиси. Анын ылдыйында бул уретра турат, анын ылдыйында жыныстык кын турат. Ошол клиторду кармап, сыйпалап, возбуждение кылсаңыз, аял даярдана баштайт. Аял ошол жанагы зонаны, эрогенный зона, клиторду кол менен болсо, болбосо жыныстык мүчө менен айырмасы жок. Болгону эле өтө жумшактык менен кармалап, сыйпалап аялды дүүлүктүрсөңүз, аялдын биринчи фазадан экинчи фазага өтөт. Экинчи фаза бул фаза плата деп коет. Бул жыныстык кыны, аялдын кыны кеңейет. Анын ичинен смазка, жидкость чыга баштайт. Жыныстык катнашка даяр боло баштайт. Жанагы жыныстык мүчөсүнүн цветтери өзгөрөт. Клитор эрекцияга, канга толуп, эрекция болуп, толугу менен даяр болот. Ошол экинчи фазага жеткенде сиз уже жыныстык катнашты баштасаңыз болот. Өзүңүздүн мүчөңүздү киргизип, толугу менен мындайча айтканда секс менен заниматься этсеңиз болот. Анда дагы убакыт өтө маанилүү. Жыныстык катнаштын убактысы изилдеп караганда 1 минутадан 3 минутага чейин бул аз убакыт, 3 минутадан 7 минутага чейин бул орто деңгээлдеги адекватный убакыт болуп эсептелет. 7 минутадан 15 минутага чейин бул ошол ар бир аял каалаган убакыт. Ал эми 15 минутадан көбү бул уже жанагы слишком созулуп кеткен жыныстык катнаш убактысы болуп эсептелет. Анткени 15 минутадан кийин жыныстык жанагы смазка, суюктук чыкпай калат дагы, жыныстык катнаш ал аялга рахат эмес, бир оору алып келип баштайт. Ошон үчүн колдон келсе 10 минутта, 15 минутага чейин созсоңуздар өтө сонун болот. Айталы, 3-үнчү фазада ошентип даяр болгондон кийин женский оргазм, аял оргазмга толугу менен жетет. Мына ошол 3-үнчү фаза.
Төртүнчү фаза бул уже фаза восстановления, жанагы смазка, жидкость бардыгы азая баштайт. Аял акырында денеси өзүнүн калыбына келе баштайт. Колдон келишинче эркектер биринчи аялдарды бүтүрүп, андан кийин өзү бүтсө өтө сонун болот. Кээ бирки метод трюктар бар. Ошол жыныстык катнаш учурунда сперманын чыгып кетпешин контролдой турган методдор бар. Ошолорду үйрөнсөңүздөр, ошолорду окусаңыздар болот. Негизинен жыныстык катнаш боюнча ушул кичинекей маалымат болду. Колдон келишинче аракет кылып, аялдарды биринчи жеткизип, анан кийин өзүңүздөр жете тургандай кылыңыздар. Бул жерде эмоционалдык фон дагы өтө маанилүү. Аял менен эркек бири-бирине болгон обстановка, аялдын өзүнүн даярдыгы, эркектин даярдыгы, мына ошолордун бардыгы мааниге ээ. Биз бул жерде жанагы аялдын каалоосу бар жана эркектин каалоосу бар. Ошол учурду гана эске алып айтылган кеңештер. Ал эми кээ бирки учурда болот, аялдын өзүнүн каалоосу жок болот жыныстык катнашкачы. Анын дагы себептери өтө көп. Аны ушул кийинки башка бир видеолордо сиздер менен чогуу сүйлөшөбүз. Видеого лайктан басып, комментарийден жазып коюңуздар, өз оюңуздарды калтырыңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.